чабырап аттап өтті деп атқан болса, анда құрал көтеріп барған 7 апрелдегі батырлар биринчи соттолсун, анда Ташиевті, Жапаровты, Мамытовты алдын алып барып отырғызып қойса, қырғыз кім демейді, әділетті болды дейді. Қандай дейсіздер? Егерде 3 октябрда алар кирип кетип, бийликти алып, элдик бийлик орнап калган болсо, азыркы түрөлөп аткандар кылмышкер, жанагы аттап өтүп кирип баргандар баатыр болмок. Ошондуктан бул окуяга эки көз карашта карашыбыз керек. Башына кылыч кармап тургандарға чындыкты сүйлө. Адилеттүүлүктү айт. Кол ийгисине тартат деген кайсы бир сезимдерден алыс болушубуз керек. Кайра айтат. Мамлекеттик конституциялык түзүлүштү куратууга чакырык болду деп. Айланайын, Ала Тоо аңтынын кулагынан кетелек. Ошол элдик фронт түзүп алып куулуктагы кетсин деп турган. Элдик фронтко көпүрө болом деп алмастан ошентип барган. Отунбаева дагы барган элдин аркасынан мен көргүм келет ошолорду бир жоопкерчиликке тартылганын. Андан кийин Ташиев башында болгондорду тарталы жоопко. Болмосо мыйзам бардык кишиге бирдей деп кыйтырганыбыз менен, эгер ошол СДПКдан болуп калсаң, өнүгүүдөн болуп калсаң, сен жоопкерчиликке тартылбайсың. Бүтүн Кыргызстандан болсоң, ата журттан болсоң, анда сен жоопкерчиликке тартыласың деген мыйзам кайда бар экен? Келиңиздер тегиз бололу. 17-июнь күнү Бактабасов деген 7-кабатка чейин басып алып, 7-кабаттагы кабинетте отургандардын костюмдарына чейин тытып кеткен болгон. Кайда ал жигит? Булар 7-кабатта кирген жок. Урмат Бактабасов. Терезесине да колу тийген жок. Анан кайсы ошол адам басып алган дейт, ошол кайда дейт. Бийлик бүгүн кайсы жерде? Урмат Бактабасов деген барлар казактуу. Пакеттер жок кылды, кармаган бир жолу. Урматтуу апалар. Көп стоп. Менин талаам бирөө. Ошол жакында 3 жыл болот. Bir күндө кыйшайымсыз ушул талапты коюп келатабыз. Баскынчылык менен басып алган 7 апрелдегилер биринчи жоопко тартылсын. Алар жоопко тартылмайынча бизде Кыргызстанда адилеттүүлүк орнобойт. Мына шайлоо мезгилинде айттым, мына каракчылык жол менен деп. Телевизордон тынбай койду. Каракчылык деп айтты деп. Биз акыркы жыйынды жаллабат өткөрүп майда кеттик. Ошондон бери унчукпай турабыз. Кимдин кандай экендигин өздөрү ошол жооп кеңеште депутаттар айтып берип отурат. Ким уурдаптыр? Ким өрттөптүр? Ким мародерствого барыптыр? Анын баарын өзүңүздөр билип турасыздар. Эми азыр акырын жаап келип, жанагы элге тынчтык бергиле. Элге тынчтыкты биз бербей атабызбы? Ошол жердеги Кожоналиев, сен ушул чогулушка тамадалык кылып койгонсуң. Элге тынчтыкты биз бербей атабыз. Ошол жердеги Салморбек Дыйканов деген Тынчтык бергиле деп атат да өздөрү. Асабалыктык кайра жалал Мародерство кылган. Алар эмне күнөөсү бар? Тек гана сен кыйшык көз менен карап койдуң дегенде болот. Биз мына Ахмат Келдимекович болуп түндө Мыктыбек Юсупович саат 1ге чейин түндө сүйлөшүп отурдук. Ана ушул жака баралы. Мыктыбек Юсуповичтан ошол Ата журт фракциясын жетектеп аткан киши катарында сиздерге салам. Кече кирип чыгыптыр. Кече мына Ахмат Келдимекович өкмөткө кирип чыкты. 5 күн баштап мен сүйлөшкөнмүн. Кудай кааласа келгиле. Адилеттүүлүк баарыбызга бирдей болсун, тең болсун. Биз ошол баатыр энелер барды көз жашын төгүп, могул жерде отурушат. Мына ошол энелердин көз жашын токтотолу. Элдин талабына кулак салалы. Келиңиздер. Ошол боштондукка, Кудай кааласа, боштондукка. Бүгүн эртең, мына 17-синде соттоп атат. Бүгүн эртең ошол бардык аракетти жасап чыгарганга биз аракет кылабыз. Кудай кааласа. Анан мына кайдыгер эмес болгон сиздерге рахмат. Мына ошол кайдыгер эмес эл бар, журт бар, энелер, аталар бар. Биздин мамлекетти эч ким тебелей албайт. Байлыгың менен бийлигиңди канчалык чачпагын, адамгерчиликти тебелей албайсың. Муну эскертип коюшубуз керек. Биз кыргыз бийлиги соңку болгон окуялардан катуу сабакты алышыбыз керек. Өздөрү ушул жол менен келсе жарашат экен. Баары баатыр болот экен. Көкрөктөрүнө орден тагынышат экен. А эгер биз дагы ушундай кылып көрсөк кандай болот десе, сен кылмышкер экенсиң. Бул айбандык. Андай болбойт. Биз акырына чейин Кудай кааласа, журттун, депутаттардын атынан, өзүмдүн атынан башымды ийип, чоң ыраазычылыгымды айтам. Сиздер бар, биз күчтүүбүз. Бизди эч качан сындыра албайт, коркута албайт.
Taşıyip'ten ne günösü var? Anı birle günösü var. Bugün kıyım jigit günösü oşanda. Kıyım olmasa. Ceteleme deputat bolsa. Aytkandı kılgan deputat bolsa. Bildiğinle degeni kılsa çırgat jüle vermek. Men Kamçıveke jolukanda mına televizordan erteden geçke bervatat, zabordan öpkenim bervatat. Buyak bilen baylanışıp, buyaktan akça gelip attırdık bervatat. Hazır ben aytam. Bunun bardığı murunku, bular özü baştan ötken nerseni, özleri görgen nerseni savak kılbay. Oşodan kıyanak çıkarmay. Oşonu gayra iyi kese zaman koldan otkanı, bu akılsızlık. Bu birlikten ançalık takdir var. Anı el çeçet kuday bile. Bugün buna yüzün gösterdi o da. Ben uşağı oturgan, mene despes uzmanın balları var. Buna kameraman tatkanlar. Uşunu tuğrallar gösterç gerek. Neyini tartmay? Buna yeldin, canına varıp, anın yüzün tart. Uşunu görüş gerek. Eğer de buna gönül kurubasa, buna yeldin olur ukbasa, azayıp getir, hiç kim çıktan yok, erten olmaydı. Gayra küçük. Ben sizlerge aytayım. Biz fraksiyadan oşol günü çeçip kavunlanıp sayasi, mıyzamdı jol menen iş alp barып atабыз. Mıyzamdı jol menen. Eger oşol mıyzamdı joldun bardığı bütse, çaylağınız kalbasa, ikinci jol var. Bu eldi kötörüp, eldi gücü menen oşol. Ben Kamçıvek önceliklerinde buna sizlerge uşu malumat yetiş gerek. Ne sebepten zabordan aşıp düştüm degen suranı ben koydum. Dönsümlerde zaborga gelgende aşıp öteyim degen oyun jogu da oşol жерден резина пул эмен аттан эмен автоматтан болсун деп ушул жерде турган элди атып жүрбесин деп ашып түштүм dedi. Ошон үчүн кураладым dedi. Аны айтпайт, аны көрсөтпөйт. Кечен башка жактан финансирование келиптир, бирөөнүн айтканы менен кылып аткан бардыгы жалган. Камчыбек, мен пункттар боюнча биздин фракцияда уюштурду бергенбиз. Пункттар боюнча муну Атажурт партиясы же Атажурт фракциясы уюштурган жок. Аны эл уюштурду. Атажурт жаман көрүнбөсүн деп Садыр Жапаров ошол комиссия уюштуруу тобу менен уюштуруп митингди. Камчыбек бир күн мурун ал чет